Bismillahirrahmanirrahim. Uyqu tаттуу. Бирок намаз андан да баалуу. Түн тынч. Жумшак тошок сени өзүнө тартып турат. Бирок ошол учурда асмандан чакырык келет. Намаз жакшыраак. Намаз кутулуу. Намаз Роббиңе жол. Кээ бир адамдар уйкусун тандайт. Ал эми кээ бир жүрөктөр Аллахтын чакырыгына жооп берет. Сен ойлонуп көрдүң беле? Эгер Аллах сени ойготпосо, сен бүгүн ойгонот белең. Эгер Аллах сага дагы бир таңды бербесе, акыркы түнүң кайда өтмөк? Уйку убактылуу, ал эми намаз түбөлүк нур. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: кыямат күнү пенденин эң биринчи сурала турган амалы намаз. Шайтан сага дагы 5 мүнөт укта дейт. Бирок мүмкүн ошол 5 мүнөт сенин Роббиңден алыстап калууңа себеп болуп жаткандыр. О мусулман бир тууганым, туралы, даарат алалы, жүрөгүбүздү Аллахка буралы. Себеби сени мени күтүп турган жөн гана намаз эмес, сени мени күтүп турган Роббиңдин ырайымы. Элхамдулиллахи роббил аламин. Аллахыма чексиз шүгүр-мактоолорду айтып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям куттуу үй бүлө кутман сахабаларына салаваттарды айтып, Аллахума солли аля сайидина Мухаммад ва аля али сайидина Мухаммад. Жазаллаху Мухаммадан саллаллаху алейхи ва саллям бима хуахлихум. Алхамдулиллахи роббил аламин. Я Вахаб, я Разак, я Фаттах, я Аллахым. Эки дүйнөбүзгө пайдалуу илим берип, өзүң ыраазы болуп, өзүң ыраазы кылып, өзүң кабыл кыл. Ниетибизди жаңыртып отурабыз. Бир гана Аллахтын жардамы күчү кудурети менен Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ушул жерде Аллахым өзү чогултуп отурат. Элхамдулиллах. Сиз үчүн Аллах канчалык улук. Акыреттеп жок соккон жүрөк Аллахтын ыраазычылыгы үчүн таң атпай ойгонот. Ал эми дүйнө деп соккон жүрөк күн чыкмайынча уйкудан ойгонбойт. Бүгүнкү күндө адамдардын жашоосуна терең көз чаптырсак, жүрөк сыздаткан ачуу чындыкка туш болобуз. Көпчүлүк түбөлүк жашоону унутуп, убактылуу дүйнөнүн түйшүгүнө жанталашып, акыретке кайдыгер мамиле кылып калышты. Ар бир таңда азанчынын ассалату хайрун минан наум, намаз уйкудан жакшыраак деген улуу чакырыгы жаңырып турса да, ага жооп кайтаргандар өтө эле аз. Көчөлөр тыптынч, кыбыр эткен жан көрүнбөйт. Асманда жаңырган азандын чакырыгы жоопсуз кала берет. Бирок күн чыгаары менен күнүмдүк тиричилик кайра жанданып, айланадагы тынчтык ысуучууга, көчөдөгү жымжырттык тынымсыз кыймылга алмашат. Бир аз мурун эле түбөлүк акырет ийгилигине чакырган азан үнү жаңырганда, терең уйкуда жаткан адамдардын убактылуу дүйнө үчүн жанталаша ойгонушу бир жагынан таң калаарлык, экинчи жагынан жүрөктү ооруткан көрүнүш. Мындай адамдар ырыскы издөө үчүн бүт тарапка чуркап, бирок ошол ырыскынын ээси болгон Аллахка карай бир кадам да жасашпайт. Бул кандай гана шүгүрсүздүк. Алла Таала ыйык Куранда бул акыйкатты ачык баяндаган. Стагфируллах, мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен. Тескерисинче силер дүйнө жашоосун акыреттен артык көрөсүңөр. Ал эми акырет алда канча жакшыраак жана түбөлүктүү. Аля сүрөсү 16-17 аяттар. Бул акыйкатты ким четке кага алат, ким ишенимдүү түрдө мен үчүн акырет бул дүйнөдөн артык деп айта алат. Болбосо күнүгө таң эрте азанчынын үнү ааламга жаңырып, Аллахтын улуктугун жана намаздын бийик ордун кайра эске салып турат. Аллах акбар, Аллах улук. Аллах акбар, Аллах улук. Ассалату хайрун минан наум. Намаз уйкудан жакшыраак. Ассалату хайрун минан наум. Намаз уйкудан жакшыраак.
Азыркы заманда бул сөздөрдү укпаган адам дээрлик жок. Таңдагы тынчтыкты жарган бул улуу чакырык ар бирибизди жөн гана ойгонууга эмес, терең ойлонууга үндөп келет. Бирок биз бул илахи чакырыкка иш жүзүндө канчалык деңгээлде жооп берип жатабыз? Төшөктүн жылуулугун таштап, робибизге карай кадам шилтей алдыкпы, же бул улуу сөздөр кулагыбыздын сыртынан гана өтүп жатабы? Албетте Аллах улук, ааламдардын робиси болгон Аллах бардык нерседен улук жана анын улуктугунда кымындай да шек жок. Бул суроону кимден сурабаңыз, албетте Аллах улук деп жооп берери талашсыз. Бирок бул улуу акыйкатты биз жүрөгүбүз менен канчалык деңгээлде тастыктап, күнүмдүк жашообузда канчалык деңгээлде амал менен далилдеп жатабыз. Аллах улук деп тилибиз менен айтканыбыз чын, бирок иш жүзүндө жашообуз ошол ишенимге шайкеш келеби? Эгер Аллах баарынан улук болсо, анда эмне үчүн анын чакырыгынан уйкуну улук көрөбүз? Эмне үчүн анын ыраазычылыгынан дүйнөнүн майда чүйдө түйшүктөрүн өйдө коебуз? Чыныгы иман бул тил учундагы сөз эмес, бул ал багымдаттын суук маалында даарат алып саждага жыгылгандыгы терең ишеним менен бекемерк. Ал багымдаттын суук маалында даарат алып саждага жыгылгандагы терең ишеним менен бекемерк. Ал эми сиздин абалыңыз кандай? Сиздин жашооңузда Аллах Таала чындап эле баарынан улукпу? Ал сиз үчүн өз напсиңизден, үй бүлөңүздөн, жумушуңуздан, жыйган байлыгыңыздан ал тургай тандаган таттуу уйкуңуздан да бийик турабы? Же жашооңузда Аллахтын буйругунан да алдыңкы орунга чыгып кеткен, андан маанилүүрөөк деп эсептелген башка нерселер барбы? Жакшылап ойлонуп, жүрөгүбүзгө терең үңүлүп көрөлү. Балким өзүңүз байкабай эле жүрөгүңүздүн төрүнө Аллахтан жогору турган башка баалуулуктарды орнотуп алган жоксузбу? Аллах улук. Аллах улук деп айтуу тилге жеңил. Аны ким болсо деле айтып кое алат. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө бул сөздү айткандардын көбү Аллахты татыктуу деңгээлде улуктай албай келебиз. Ар бир таңда азанчы намазга шашылгыла, ийгиликке шашылгыла, намаз уйкудан жакшыраак деп бүтүндөй ааламды жана катып калган жүрөктөрдү ойготууга аракет кылса да, көпчүлүк бул илахи чакырыкты укмаксанга салат. Алар иш жүзүндө уйкуну намаздан жогору коюп, уйку намаздан артык дегендей мамиле кылышат. Ал эми сиздин абалыңыз кандай? Келиңиз, өзүбүзгө чынчыл бололу. Бүгүн багымдат намазына өз убагында тура алдыңызбы? Же таттуу уйкуга жеңилип, Аллах менен болгон жолугушуудан кур калдыңызбы? Жалпы эле бул улуу ибадатка болгон мамилеңиз кандай? Сиз Аллахтын чакырыгына жооп бергендердин катарындасызбы? Же андан жүз үйрүп, таттуу уйкунун кулуна айлангандардын катарындасызбы? Аллах улук деп айтуу оңой. Бирок бул сөздүн түпкү маңызын жашоодо ишке ашырууга келгенде, көпчүлүктүн чыныгы абалы дароо ачыкка чыгат. Аллахты тил менен гана эмес, иш жүзүндө да улуктоо бүгүнкү күндө көптөр үчүн оор көрүнгөн амалга айланып баратат. Азыркы учурда Аллахты куру сөздөр менен улуктагандары көп болгону менен, аны чын жүрөктөн таанып, амалдары менен улуктагандар өтө сейрек кездешет. Маселен, күнөөдөн башы чыкпаган адамдан Аллах улукпу деп сурасаңыз, анда ал да эч ойлонбостон ооба, албетте деп жооп берет. Эгер чындап эле Аллах анын жүрөгүндө баарынан улук болсо,
анда эмне үчүн анын буйруктарына баш ийбейт? Эмне үчүн жараткан тыйган иштерден баш тартпайт? Же Аллах улук деп коюу менен эле күнөөлөр өзүнөн өзү кечирилип, парыздар аткарылып калат деп ойлойбу? Бул өзүн өзү алдоодон башка нерсе эмес. Чын эле Аллах Таала биздин жашообуздагы баардык кызыкчылыктарыбыздан, иштерибизден, үй бүлөбүздөн жана топтогон байлыгыбыздан да улукпу? Же биз үчүн андан да маанилүү, андан да жогору турган жүрөгүбүздү ээлеген башка нерселер барбы? Эгер жумушка кечикпеш үчүн уйкуну кыйып, бирок жараткандын алдына барууга келгенде төшөктөн тура албасак, анда биз үчүн ким же эмне маанилүү болуп жатат? Бул суроого бериле турган жооп биздин ыйманыбыздын чыныгы деңгээлин жана жашообуздагы Аллахтын ордун аныктап берет. Акыркы убакта баланча инфаркт болуптур же инсульт алыптыр деген суук кабарларды көп уга турган болдук. Эмне себеп болуптур деп сураштыра келсеңиз, көпчүлүк учурда акчасын алдатып жибериптир, үй мүлкүнөн айрылыптыр, карызга батыптыр, кызматтан түшүп калыптыр же жакынын жоготуптур деген сыяктуу жоопторду угабыз. Чындыгында мындай дүйнөлүк жоготуулар адамга ушунчалык оор тип, аны катуу кайгыга батырат. Жыйынтыгында оор руханий соккуга туруштук бере албай, кадимкидей ооруга, атүгүл инсультка кабылган учурлар аз эмес. Бирок сиз ушул күнгө чейин баланча багымдат намазына тура албай калыптыр, ошого катуу кайгырып, жүрөгү сыздап, оор абалга түшүптүр деген кабарды уккан белеңиз. Намазын өткөрүп жибергени үчүн дүйнөсү түгөнгөндөй күйүп-бышып, инсультка чейин барган адамды көрдүңүз беле? Намазын өткөрүп жибергени үчүн дүйнөсү түгөнгөндөй күйүп-бышып, инсультка чейин барган адамды көрдүңүз беле? Кандай мындай кабарды буга чейин эч ким укпаса керек. Же арабызда уккандар бар бекен? Бул көрүнүш биздин жүрөгүбүздө Аллахтын буйругунан көрө дүйнө мүлкү алда канча кымбат болуп калганынын ачык далили эмеспи? Чын эле Аллах Таала биздин жашообуздагы баардык нерседен да улукпу? Же бул улуу сөз биз үчүн маанисин жоготуп, жөн гана тил учундагы адатка айланган сөздөрдүн бири болуп калдыбы? Эмне үчүн капчыгыбыздагы акчабызды же баалуу буюмубузду жоготуп алсак, ичкен ашыбыз уу болуп, тынчтык таппай, жөн гана тынчтык таппай калабыз? Эмне үчүн ошол жоготууну калыбына келтирүү үчүн түнү күнү ойлонуп, бүт күчүбүздү жумшайбыз? Бирок ошол эле учурда намазын өткөрүп жиберсек, жүрөгүбүз титиреп да койбойт. Атүгүл башыбыз да оорубайт. Маанайыбыз чөкпөйт. Эч нерсе болбогондой күнүмдүк ишибизди уланта беребиз. Чындыгында бул биздин ыйманыбыздын тоолуп баратканынан, жүрөгүбүздүн дүйнө менен уулангандыгынан кабар берген кооптуу белги. Демек, биздин жүрөгүбүздү көбүнчө дүйнөлүк жоготуулар, материалдык кызыкчылыктар же үй бүлөлүк көйгөйлөр көбүрөөк ойлондуруп, ал эми динге байланышкан жоготууларды дээрлик сезбей калганыбыз абдан өкүнүчтүү. Азыркы замандын адамы үчүн диндеги жоготуу жашоодогу материалдык жоготуулардан да төмөн бааланып калгандай. Бирок бул руханий илдет бир гана биздин доордун көйгөйү эмес. Илгери да аалымдар бул тууралуу büyüp-бышып айтып келишкен. Улуу аалым Хатим ибн Аласан мындай деген, рахматуллах алейхи, Аллах алардан ыраазы болсун, рахматынасын. Бир жолу жаамат менен намаз окууга жетишпей калдым.
Ошондо намазды өткөрүп жибергеним үчүн мага келип көңүл айткан жалгыз киши Абу Исхак аль-Бухари болду. Эгерде ошол учурда балам каза болсо 10 миңдеген адам келип көңүл айтмак. Анткени азыркы адамдар үчүн диндеги жоготуу жашоодогу жоготуудан да төмөн болуп калды. Бул сөздөрдүн канчалык чындык экенин күнүмдүк жашообуздан көрүп жатабыз. Чындыгында эле арабыздагы көпчүлүк адамдар намазын өткөрүп жиберсе, буга анчалык деле кайгырып, тынчсызданып койбойт. Бирок ошол эле адамдар акчасын жоготсо же жумушунан айрылса, күнү түнү санаага батып уйкусу качат. Ал эми окулбай калган багымдат намазы үчүн кабыргасы кайышып да койбойт. Окулбаса окулбай калгандыр, эмне болмок эле дегендей кайдыгер мамиле кылышат. Аллах сактаган болсун. Аттиң. Багымдатка турбай калган ар бир таңда канчалаган сооптордон куру калып, кандай гана берекени колдон чыгарып жатканыбызды билсек гана. Кайтып келбес, убакыттын ичиндеги бүтүндөй дүйнөдөн баалуу болгон канча мүмкүнчүлүктү текке кетирип жатканыбызды түшүнсөк гана. Эгер багымдаттын сооп сыйлыгын көзүбүз менен көрө алганыбызда, аны бир мүнөткө кечиктирүү биз үчүн өлүмдөн да оор сезилмек. Эгер жашообузда Аллах Таала чындап эле улук болгондо, биз жоголгон дүйнө үчүн эмес, өткөрүп жиберген ар бир ибадат үчүн кайгыраар элек. Эгер акырет биз үчүн биринчи орунда турганда, анда бүтүндөй дүйнө жана андагы байлыктар тең келбеген, түнү бою окулган намаздын сообуна жеткирген, тозок азабынан куткарып, бейишке киргизген, ажылык менен умранын сообуна тең келген, ырыскынын берекесин арттырган, Аллахтын өзгөчө коргоосуна жеткирген, кыяматтын караңгылыгында алдыбызда жол көрсөтүүчү нур болуп жаркырап, бейишке карай жетелеген багымдат намазын, дегиле 5 убак намазды эч качан калтырмак эмеспиз. Жараткан тарабынан сунушталган ушунчалык зор руханий байлыкты, түбөлүк бакытты жана берекени бир нече мүнөттүк таттуу уйкуга алмаштыруу акыл эстүү адамдын ишиби? Кандай гана дүйнөлүк пайда болбосун, ал багымдаттын сообунун алдында эч нерсеге арзыбайт. 5 убак намазга, айрыкча багымдат намазына бекем болуу чыныгы ийгиликтин, эки дүйнө бактысынын жана ички бейпилдиктин эң ишенимдүү жолу. Ким таңын жаратканга ийилип сажда менен баштаса, анын күнү да, өмүрү да нурга толот. Алхамдулиллах роббил аламин. Иншаллах. Аллахыма алакан жайып кайрылалы. Я Вахаб, я Разак, я Фаттах, я Аллах, я Архамар Рахимин, я Архамар Рахимин, я Малик. О Аллахым, жүрөгүбүздү убактылуу дүйнөнүн кооздугуна эмес, сенин түбөлүктүү ырайшылыгыңа бур. Амин. О Аллахым, бизди сени сөз менен эле эмес, иш жүзүндө улуктай билген, ар дайым намазга шашкан жана акыретти дүйнөдөн артык көргөн пенделериңден кыла көр. Амин. Я Архамар Рахимин. Баарыбыздын ката кемчилик күнөөлөрүбүздү кечирип, Аллахым ушул жолдо кадамыбызды бекем кылып, өзүң ыраазы болуп, өзүң ыраазы кыл. Я Аллахым, өзүң кабыл кылып, өзүң кубандыр. Амин. Я Архамар Рахимин. Субханака Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллахым баарыбыздын тоболорубузду кабыл кылсын, дубаларыбызды кабыл кылып, күнөөлөрүбүздү кечирип, эки дүйнө бактылуулардан болуп, пайгамбар кылып, Аллахым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам, Аллахым өзү тубасында эмнен жакшылыктарын сураган болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам сураган жакшылыктарды бизге да кабыл кыл. Я Архамар Рахимин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам өзүнүн дубасында эмнен жамандыгынан коргоонун тилеген болсо, Аллахым баарыбызды өзүң коргоп, өзүң колдоп, өзүң панаңды карма. Бир да көсөрмөлчүлүк Аллахым напсибизге калтырба. Я Архамар Рахимин.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا أرحم الراحمين. İnşallah keyinki sabaklarda ulantabız. Allah'ım razı ol, özü razı olsun. Kattalып biz менен birge bolup, bölüşüp soğuplarga ие bolunuz. Allah'ım barыбыздан razı olsun. Amal gitebizdi nurga toltursun. Amin. Ya Erhamer Rahmin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.